Musulman kişinin özünün balasının akısından bolgon bir akısı özünün perzentine sonun çıraylı ısım koyuş gerek tuğandır. Erten kıyamatqa barganda mına uşul ысымы менен чакырылат тугандар. Эртең каарганда мына ушул ысымы менен мындай мактоо, сүйүнүү, арзыш керек да тугандар. Кээ бир жашоодо көрүп калып атабыз тугандар. Мындай кээ бир адамдардын ысымы мындай сонун өтө кооз болот дагы исламга эч качан пайдасы тийбеген ысымдар бар. Мисалчы кайра зыянга учурап калышы мүмкүн да. Биз мусулман экенбиз, үммәти Мухаммад алейхиссаламдын үммөтү мусулман экенбиз. Кээ бир учурларда биз ысымды тандап өтө маанилерине маани беришибиз керек тугандар. Бул исламда өтө бир керектүү нерсе тугандар. Өтө каралган тугандар. Өзү каалаган ысымды кое албайт тугандар. Шариатка дал келиш керек тугандар. Алхамдулилlah, азыркы мына 10 жылдын ичинде ысымдар тандап, алымдардан сурап, ысым коюшуп атат тугандар. Алхамдулилlah, Аллага шүгүрлөр болсун. Мына тугандар, мына ушуну билели, перзенттерге болгон ысым, болгондордон ысым мустахаб ысымдардан бар тугандар. Мустахаб амал боло турган ысымдар бар. Ким билет тугандар мына ушуну? Харам болгон ысымды ким билет мисалы? Макрух болгон ысымды ким билет тугандар? Билгендер барбы тугандар? Жана макрух болгон ысымдар бар тугандар. Харам болгон ысымдар да бар тугандар. Бул шариатта бар. Bir перзент бул дүйнөгө келбей туруп, ата энеси ысым тандап койсо болот тугандар. Бул шариатта бар тугандар. Себеби Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде айтат: "Ey Закария" деп атат. Биз сага уул перзент сүйүнчүлөйбүз. Сага уул перзент беребиз деп атат. Анын атыны Яхья коесуңар деп атат. Демек, туулу электен алдын наристеге ысым тандаса болот тугандар. Кызга паланча, уулга паланча деп. Ибрахим алейхиссаламга дагы Аллах Таала мынтип айткан: "Ey Ибрахим, биз сага уул перзент беребиз, уул перзент. Исхак ва Якуб деп атат. Исхак беребиз, Исхак деген уул беребиз, жана Якуб деген небереңди беребиз деп атат. Бул Сара энебизден болот тугандар. Тугандар, эми мустахаб ысымдар кайсылар тугандар? Өтө кооз ысымдар кайсылар болот? Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салам мынтип айтат. Имам Муслимден келет тугандар. Аллах Таалага жакын эки ысым бар деп атат. Өтө жакын дейт. Ал ысымдар Абдурахман, Абдурахим. Бул өтө жакшы ысымдар тугандар. Ал Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салам буну өтө бир башка маанida айткан, өтө бир мындай кооз, сонундай ысым айткан да тугандар. Аллах Таалага байланган ысымдар мына Абду, башы Абдудан башталган ысымдар өтө кооз, өтө жакшы ысымдар болот тугандар. Мисалы, Абдурахман, Абдул Хакар, Абдул Муъминин, ушуга окшогон мисалы Абду деген башыда башталган ысымдар бул Аллах Таалага өтө жакын. Мисалы, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саламдын сахабалары: Абу Бакир, Умар, Усман, Али, Абдурахман бин Ауф. Мисалы, ошого окшогон ысымдар өтө кооз ысымдар болот тугандар. Дагы мустахаб боло турган ысымдардан Анбия, пайгамбарлардын ысымдары мисалы: Ибрахим, Исхак, Якуб, Шуайб, Мухаммад алейхиссалам, Муса, Харун. Ушуга окшогон ысымдар мустахаб, өтө кооз, өтө сонун ысымдар болот тугандар. Тугандар, кээде мен адамдарга таң калам да тугандар. Ысым коюп жаткандар маанисине көп көңүл бурбайт да тугандар. Деги эле азыр мына ушул жерден көбүбүз билбейбиз тугандар ысмыбызды, эмне экенибизди. Атыбыз айтылышы кол сыкса болду деген бизде мындай түшүнүк бар да тугандар.
ким билет эми мына ушул азыр угуп жаткандар ысымыңыздардын маанисин билесиздерби? Ким билет тууган? Кээ бир адамдар бар, эч кимде жок ысымдарды коет туугандар. Мисалы, мына кайрагач айыл болсо, мисалы, бир айыл болсо, ошонун ичинде эч кимде жок ысымды, мисалы, ошону коюшат мисалычы. Бирок мааниси өтө башкача да. Мисалы эмне деп коюшат? Шаксанам, Буксанам, дагы башка нерселерди айтат да туугандар. Өтө бир исламга дал келбеген ысымдарды айтат туугандар. Эми харам боло турган ысымдарга келсек туугандар, Аллах Тааланын алдында эң жаман ысым Шахан Сах деп, мисалы, ошондо ат койсо, же бирөөнү ошентип Шахан Шах деп, ошентип баягындай мазактап, же башка ошондой ысымдарды койгон болсо, бул өтө жаман ысым туугандар. Эми Шахан Шах дегендин мааниси падышалардын падышалары деген. Туугандар, падыша биздин Аллах. Кудайыбыз бир гана Аллах биздин падышабыз болот. Башка эч ким падышах, Шахан Шах боло албайт туугандар. Эми капырлардын мисалы Андрей, башка ысымдар бар го. Мына ушундай ысымдарды койгондагы исламда мусулман адамга эч качан болбойт туугандар. Дал келбейт. Эй аталар, мен дагы эскертемин. Силер перзентиңерге койгон акыңар болот туугандар. Жакшы ысым коюшуңар керек. Эртең кыяматта жооп берип калбагыла туугандар. Аллах Таала сөзсүз бул кыямат күнү ошол ысымдар менен чакырат. Жана маанисине өтө көңүл бурушубуз керек туугандар. Макрух болгон ысымдар айтылбай калып кетиптир туугандар, кечиресиздер. Макрух болгон ысымдар мисалы кандай десем, мисалы бир адамды атын айтып, мисалы башка ат менен айткан болсо, мисалы Исхак дегенди эшек деп койсо, же башка нерселери менен айтыла турган болсо, мисалы чочко деп, эшек деп, адамдын атыны айванга айландырган ысымдар, булар макрух болот туугандар. Ошондуктан туугандар, ысым койгонго өтө көңүл, жакшы маани бурайлы туугандар. Бул шариятыбызда өтө бийик туугандар.